Арыбаңыздар, урматтуу саясий укуктук изилдөө борборунун көрөрмандары. Бүгүн биз YouTube каналынын майданында абдан бир кооптуу, актуалдуу бир теманы талкуу кылганы чогулдук. Жогорку кеңеште азыр чет элдик агенттер, башкача айтканда иноагенттер боюнча мыйзам долбоору катталды. Жакын арада депутаттар ушул мыйзам долбоорду карайт деген сөздөр болуп жатат. Коомдо жана саясий ичмерликтерде абдан чоң талкуу болуп атат ушул мыйзам боюнча. Ошонун бир эксперттик талкуу кылганга биздин студияга белгилүү юрист Таттыбүбү Эргешбаеваны чакырдык. Саламатсыңарбы Таттыбүбү? Чоң рахмат, убакыт таап ушундай чоң темага өзүңүздүн эксперттик көз карашыңызды айтканга келгениңизге чоң рахмат. Демесе баштасак, ушул парламентте ушул мыйзам долбоор катталды. 19 ноябрдан бери коомдук талкууда болду. Азыр катталды. Эми кабыл алабы, кабыл албайбы деген суроо жаралып жатат. Ушул башынан баштасак, ушул иноагенттер деген түшүнүк негизи азыр Кыргызстанга эмне үчүн азыр муктаждык болду? Керек беле ушундай бизге мыйзам? Же заманы келдиби деген ойлор болуп атат. Ушуну айтып берсеңиз. Саламатсызбы? Чоң рахмат чакырууңуз үчүн. Мен дагы өз оюмду айтып кетсем, негизи жалпысынан бүгүнкү күндө саясий мыйзамдык чөйрөдө көптөгөн концептуалдуу түрдө ойлонулбаган, экинчиден кандайдыр бир улуттук коопсуздукту толугу менен өлчөбөгөн мыйзамдык кандайдыр бир саясий демилгелер, пропагандалар көп. Ошондуктан мындай агент деген негизи өзү терминдин түбүндө көптөгөн улуттук коопсуздукка дал келбеген жана биздин көп вектордуу тышкы саясатыбызды кармана турган, Кыргыз Республикасынын стабилдүүлүгүн камсыздай турган өзгөчө божомол концептуалдуу чечимдер жок бул маселеде. Анан ошол боюнча эмне экенин өзүмүн жалпы экономикалык статистикаларды келтирип кетсем. Мына эң башынан Кыргыз Республикасынын эл аралык дүйнөлүк экономикадагы үлүшү 0,2% түзөт. Бул деген өтө аз көрүнүш да. Анан жалпысынан Кыргызстанда ички дүң продукциясы 8 миллиардтан 10 миллиардка чейин түзүп турат ар бир жылы. Бул баардык Кыргызстан боюнча айланган акчалар. Анан ошонун ичинен жалпысынан биздин мамлекеттик бюджет акыркы 2 жыл бою 1,9% же болбосо бир 2,5 миллиард 1,9-2,5 миллиардка чейин эле доллар ошол акчага чейин эле жетет биздин мамлекеттик бюджет. Ошондуктан биздин бюджет мындай бир заматта эле семирип баардык элдерди байытып жүрбөйт. Колубуздан келишинче мамлекет акырындап өнүгүп келип атат. Ошондуктан эл аралык экономикалык стандартка караганда Кыргыз Республикасы өнүгүп келип аткан өлкөлөрдүн тизмесине кирет. Башкача айтканда, Кыргызстанда 30%га жакын эл мындай өтө чукул жакырчылык деңгээлинде жашайт. 60%га жакын эл, ошо 30%ды кошуп айтканда, Кыргызстандын жалпы 60% эли мындай жакырчылыкка жакын, ошондон орточо жашоо деңгээлине жетпеген деңгээлде жашайт да. Бул эл аралык экономикалык стандарттар боюнча. Ошол статистика боюнча. Ошол менен мен эмнени айтарым? Мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда жашоо оңор эмес. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын тышкы карызы эле 5 миллиард доллардан көбүрөөк түзөт. Ошонун жарымы биз Кытайга, андан сырткары 200гө жакын эл аралык организацияларга карызыбыз бар. Эми ушуну жалпысынан айтканда, ар бир жыл мисалы орточосунда мамлекеттик бюджет 2 миллиард доллар түзсө, ошонун 10-20%-ын карызга алып турабыз, займ деп коет, эл аралык займ, карыз катары алып турабыз. Эми ушул менен айтсак, өзү негизи Кыргыз Республикасынын мамлекети, бул биздин өкмөт, эң чоң инагент деп өзү мамлекетти айтса болот. А эгерде коммерциялык же коммерциялык эмес уюмдар гана инагент, бирок мамлекет инагент деген болсо, анда бул саясий деңгээлде кандайдыр бир жеке кызыкчылыктар үчүн же кандайдыр бир тышкы Кыргызстанга өзүнчө таасирин көрсөтөйүн деп аткан топ же өлкө же кандайдыр бир
оюнчу тарабынан Кыргызстанга келип аткан тенденция. Биз улуттук коопсуздукту камсыздоо үчүн мындай нерселерге, мындай кандайдыр бир өзгөчө деструктивдүү таасирлерге биз мындай колдонбошубуз керек, андай демилгелерге жок дешибиз керек. Эми жалпысынан мен эмнени айтып кетейин. Мына Кыргызстандын жалпы калкы 7 миллион адамдай түзөт, кечиресиздер. Ошонун 1,5 миллион биздин элибиз мына башка өлкөлөрдө мигрант болуп акча таап жүрөт. Ошолордун 2 миллиардтан баштап 3 миллиардка чейин ар бир жыл улуттук банктын маалымдоосу боюнча бизге өлкөгө акча жөнөтүп турат. Бул өлкөдөгү айланган баардык акчалардын бир 30%га жеткен акчасы. Алардын иши чоң, бизгечи. Эми ошолор жөнөтүп аткан акча дагы биздин экономиканын өзгөчө бир акчалай болгон финансалык баардык системанын кандайдыр бир бөлүгүн түзөткөн да. Аларга дагы чоң рахмат. Ошол менен мен айтарым, жалпысынан бүгүнкү учурда Кыргыз Республикасы дүйнө жүзүндө өзгөчө кичинекей өнүгүп келип аткан чакан өлкө катары кабыл алынат. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, башка өлкөлөр менен биздин келишимдерибиз бар. Мына Кыргыз Республикасынын бүгүнкү күндө башка өлкөдө 400дөн ашыгыраак келишимдер ратификация болгон. Эл аралык келишимдер. Ошолордун жалпысынан кээ бир келишимдер эл аралык статусу бар, кээ бирлердин регионалдык статусу бар, кээ бирлердин локалдуу түрдө эки өлкөлөрдүн ортосунда болгон келишимдер бар. Дагы башка локалдуу келишимдер бар, бирок жалпысынан бул 400дөн ашыгы бар. Эми караңыздар, биз ошолорго карата Кыргыз Республикасы каалайбызбы, каалабайбызбы, эл аралык глобализация учурунда дүйнө жүзүндө интеграция болобуз. Бирөө эми биз финансалык, гуманитардык жардамды аз эле беребиз, бирок бирөөлөрдөн алып турабыз. Көптөгөн мына эң башынан биз кошуналарыбыздан баштайбыз. Эң башынан Кыргыз Республикасы үчүн приоритет бул Борбор Азиядагы жайгашкан биздин кошуналар. Анан чоңураак кошуналар. Биздин бир жагыбыздан Орусия, бул геосаясий оюнчулардын бири, биягынан Орусия, биягынан Кытай, анан батыш өлкөлөрү менен дагы биздин жакшы мамилелерибиз бар. Ошондуктан бүгүнкү күндө каалайбызбы, каалабайбызбы, эл аралык интеграцияда Кыргызстан бар. Анан Кыргызстандын кандай суверендүү статусу бар? Кыргыз Республикасы суверендүү, эгемендүү, демократиялык, укуктук, социалдык, светтик өлкөбүз. Ошондуктан Кыргызстанда баардык кылынып аткан иштер президент тарабынан аныкталган өлкөнү өнүктүрүү программасы жана улуттук коопсуздукту камсыздоочу программанын негизинде иш-чаралар жүргүзүлөт. Ал боюнча биз Кыргыз Республикасы мына биз деген прямой инвестиция деп коет, түз инвестиция, экинчиден займ бул карыздарды алабыз, үчүнчүдөн грант түрүндө келет. Ошонун баардык келип аткан гранттарынын 70%га жакын гранты жана карыздар кимдин чөнтөгүнө түшөт? Мамлекет, өкмөттүн чөнтөгүнө түшөт. Анан өкмөт ошол акчаларды баардык жака өзү иреттеп, кайсы жерге кандай керек экенин аныктайт. Ошондуктан бүгүнкү күндө жалпысынан Кыргыз Республикасы өнүгүп келип аткан өлкө болгондуктан, эң чоң инагент элдер түшүнүш үчүн бул мамлекет өзү болгондуктан, биз эмне үчүн бул теманы өзү көтөрүп атабыз? Бул актуалдуу эмес. Мисалы бул система Орусияда чоң өнүккөн, бул мыйзам концептуалдуу түрдө каралган. Бирок Орусия ким, Кыргызстан ким? Мындай кичине өлчөмдөп карашыбыз керек да. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн дүйнөлүк аренада ордубузду билип, чакан өлкө катары өнүгүш үчүн баардык күчтөрдү консолидация кылып, бирөө жакпай атса дагы анын жакшы жактарын колдонуп, бүгүнкү күндө биз Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун, стабилдүүлүгүн камсыздап, ошонун алдында биз консолидация болуп күчтөрүбүздү бириктиришибиз керек. А бул демилге бүгүнкү күндө чөйрөнү бири-биринен алыстатып, сен көрсө Арабия источниктерден алат экенсиң, сен көрсө Батыш источниктерден, сен болсо Кытайга жакын экенсиң, сен көрсө Казакстан, Өзбекстандан алат экенсиң деп ортодон тартыш башталат. Бул демилге киргизилген учурда өлкөнүн эми бутка туруп, эми биригип аткан нерселерин кайрадан чачыратат деген бүгүнкү күндө бир өзгөчө тобокелчиликтер турат да. Рахмат, оюңузду түшүндүм. Логикаңыз боюнча биз азыркы тилекке каршы өзүбүздүн экономикабызды өзүбүз камсыздабай атабыз жана мамлекет ошон үчүн көбүнчө каржылоосун чет элдик уюмдардан алып каржыланып атат. Инагент деген негизги түшүнмө бул азыр көрүүчүлөргө түшүндүрүп кетсем, бул
кандайдыр бир уюм чет элдик акчаны алып ушул ичинде иштетсе, ошондо өзү барып реестрге түшүп мен иноагентмин деп жанагындай отчетторун көрсөтүп туруш керек экен. Анан сиз айтымыш боюнча биз ошол өзүбүздү каржыланбай мамлекет башкалардан сурап, бирок башка бир логика менен башка бир уюмдарды иноагент деп атаганга муктаж болуп атабы деген оюңуз ушундай болуп атат, туурабы? Ошол боюнча бир суроом бар эле. Кээ бир депутаттар, кээ бир саясатчылар айтып атат, мына иноагенттер бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдар каржысын көрсөтпөй, кандайдыр бир өзүнүн максаттарына жумшап, ошону деген биздин салык кызматы, биздин башка органдар көрүп туруш керек. Ошон үчүн эле буну киргизип атабыз деп, муктаждык ошо менен эле байланган деп айтып атышат. Ошол чынбы? Кыргыз Республикасы мына 30 жылдан көбүрөөк шүгүр эгемендүүлүгүбүз бар. Биз ошо эгемендүүлүгүбүздүн жалпысында караганыбызда ратификация болгон келишимдер бар, бирок андан сырткары локалдуу түрдө биз Кыргыз Республикасында 400дөн ашык жалпы мыйзамдарды кабыл алганбыз. Ошол мыйзамдарга карата Кыргыз Республикасында бүгүнкү күндө көптөгөн мамлекеттик мекемелер бар. Алар өздөрүнүн багытында иш-чараларды жүргүзүшөт. Андан сырткары бизде жалпысынан банк системасы ушунчалык сапаттуу түзүлгөн, бизде болсо деген кайсыл акча өлкөгө кирбесин банк жүзүндө безналичный перевод деп коет. Анын баардыгын бүгүнкү күндө банк системасы учет кылат. Анан баардык банк системасы үстүнөн канчалык түрдө экстремисттик, террористтик жана башка мыйзамсыз иш-чараларды жүргүзбөй атабы деп, анын артынан бизде мындай каржылоо чалгындоо мекемеси бар. Башкача айтканда финансылык разведка институту бар. Ошолор жана УКМК тарабынан дагы терроризмге каршы күрөшчү структуралар бар. Ошолор баардыгы банктардын үстүнөн алар кылып аткан ар бир транзакцияны үстүнөн көзөмөл кылып турат. Булардын алганга укугу бар. Бизде мыйзам көзөмөл бар экен да, жетишчү экен да. Бар. Анан бизде бейформалдуу келген акчалар болот. Алар көбүнчө террористтик же экстремисттик кандайдыр бир багыттар менен келди деген ойлор болуп, ошондуктан бизде погранслужба бар. Адамдар өтүп атканда, мисалы чектөөлөр бар. Бир адам жанында $1000, кээ бирлери $10,000 көбүрөөк наличный форма акча өткөрө албайт деген чектөөлөр бар. Алар эмне үчүн киргизилет? Бейформалдуу түрдө адамдар чөнтөгүнөн самолет аркылуу болобу, машина менен өтөбү чек арадан, эч качан адамдар өзүнүн жанында көптөгөн акчаларды өткөрө албай турган кандай бизде механизмдер бар. Декларация кылыш керек. Ооба, ошондуктан банк аркылуу өткөрөсүңбү, бейформалдуу түрдө өтөсүңбү, Кыргызстанга кирип чыгып аткан акчалардын баардыгын бүгүнкү күндө мамлекет эмне кылат? Контроль кылат. Анга өзгөчө биздин мекемелер, службалар бар. Ошондуктан бул нерсени толугу менен мамлекет контролдойт. Бирок эмне үчүн аны мына мисалы өлкөдө 20га жакын коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдар болсо, мисалы 20 миңге жакын же 40 миң болобу, эмне үчүн сиз же мен баардык компаниялардын канча обороту, канча акчасы кимге өткөргөнүн көрө албайбыз? Эмнеге? Эмне дегенде мындай система бар. Банк сырларын сактоочу принцип бар. Ал боюнча сен мисалы мамлекеттик ишкер болосуңбу, өкмөттүн мүчөсү, же жөнөкөй жарансыңбы, же депутат болосуңбу, ар бир мамлекет, ар бир банктын транзакцияларын көрүү боюнча чектөөлөр болот. Аны бир гана банктын адистери, банктар өзү жана ошо багыттап иштеп жаткан гана мекемелер көрүнөт. Буну болсо деген финансылык разведка жана УКМК жана башкача болгон өзгөчө специальный службалар гана көрө алат. Эгерде бул организация же кандайдыр бир жеке адам кылмыш кылып койсо, кылмыштын негизинде сот, тергөө, прокуратура ошолордун дагы көрүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Ал материалдар менен кылмыш кылынган учурларда депутаттар депутатский запрос кылып, ошонун результаты менен же мисалы айтайлы депутаттык кандайдыр бир комиссия өткөрүлүп атса, алар ошо өзгөчө мекемелерден маалыматты сурап кароого мүмкүнчүлүгү бар. Бирок жөндөн жөн эле банктын сырларын толугу менен ачууга мүмкүнчүлүк жок. Бирок ошонго карабастан коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдарга карата 2021 жылдын ноябрында жакын өзгөртүүлөр киргизилген. Ал өзгөртүүлөргө карата ар бир мекеме өзүнүн отчетун
бир гана жабык түрүндө эмес, мамлекеттик мекемелерге элге арналып салык кызматы бар. Салык кызматынын порталы бар. Ошол портал ачык, ар бир элге ачык интернет портал. Ошол жерде ар бир бейөкмөт мекеме өзүнүн 1 жылдык болгон оборотун көрсөтүп берет. Мынча акча түштү, ал акчаны мен мынча зарплата төлөдүм, мынча арендага төлөдүм жана мынчаны программдык иштерге сарктадым деп элге отчет бере турган механизм бар. Бүгүнкү күндө 1 жылдап уже отчетту тапшырышты организациялар. Эми экинчи тарап бар. Бейөкмөт организациялар ар бир ай сайын жылдын акырында жалпы 1 жылдык отчет тапшырышат. Ал жерде салык кызматына, социалдык Минсоцразвитияга социалдык төлөмдөр боюнча, андан сырткары страховой, андан сырткары жалпысынан эгерде кандайдыр бир мекеме сураса, ошолорго карата отчеттор тапшырылат. Бул отчеттор ар бир ай жана жалпысынан 1 жылдын жыйынтыгында берилет. Эми айтып атат кээ бирлер бейөкмөт мекемелер коммерциялык иш-чараларды кылып атышат деп. Ооба, бейөкмөт мекемелердин коммерциялык иш кылууга укугу бар. Бирок алар кандай? Бирөөгө тренинг өткөрөт, ошондон акча табат. Кээ бирлери мисалы билим берүү структураларын ачышат. Өзгөчө налог тарификация тарабынан өзгөчө мындай жакшыраак, азыраак төлөй турган механизмдери бар. Бирок ошолордун баардыгы мамлекет тарабынан эсеп кысап кылынып, өзгөчө салыктар төлөнүп мамлекеттин алдында жана ачык түрдө отчет берилет, берилбей койбойт. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин саясатчылар, өзгөчө депутаттар тарабынан көтөрүлүп аткан бул баардык механизмдер буну саясий оюн жана өзгөчө элдин башында айлантыра турган популизм, пропаганда катары мен кабыл алам да. Жана айта кетиш керек, депутаттардын арасында дагы өтө ушул нерселерди так түшүнгөн, жалпысынан билген адамдар бар. Депутаттар отурат, канча мамлекеттик кызматкерлер отурат. Бизде баардык нерсе жаман эмес. Бирок өзгөчө дагы ушундай бир кырдаал бар. Анан экинчиден жалпы өзү дүйнө жүзүндөгү болуп аткан кандайдыр бир согуш абалы, кандайдыр бир стабилдүүлүк төмөн абалдар болуп атат да эми дүйнө жүзүндөчү. Ошолор дагы Кыргызстанга таасирин берип атат. Эмне дегенде Кыргызстан өнүгүп келип аткан өлкө. Биз көп маселелерде жалпы өзү суверендүү чечим кабыл алгандан мындай кыйналган кезибиз да. Эмне дегенде өнүгүп келип аткан өлкөлөрдүн жалпы өзү пешенеси ушундай экен, ушинтип кыйналат экенбиз. Анан ошо жалпысында кээ бир учурларда кандайдыр бир тарапка көбүрөөк берилип кетебиз да. Биз бирок андай болот, андай болбошу мүмкүн эмес. Бирок ошонго карабастан биз Кыргыз Республикасы өзүбүздүн демократиялык укуктук статусубузга күрөшүшүбүз керек. Өзүбүз көп вектордуу тышкы саясатты алып барыш үчүн ошонго аракеттерди жасашыбыз керек. Мына бизде президент бар. Биз президенттин ишин колдошубуз керек. Ошонго Жогорку Кеңеш, Коопсуздук Кеңеши жалпысынан кабинет министрлери жалпы туура аналитикаларды жүргүзүп, абдан туура президентке мындай маалыматтарды берип, баардыгы ошо маалымдоо программасында дагы системдүү иш-чараларды алып барышыбыз керек да. Ошондо гана өлкө бара өнүккөнгө стимул жана жаңы кадамдар чыгат. Демек, эгерде азыр бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдар сиз айтып кеткендей жалпы элдин дагы атайын кызматтардын дагы астынан отчет берип, баардыгын мындай ачык көрсөтүп атса, анда бул инагенттин эмне максат менен кандайдыр бир күчтөр ушундай түртүп атат, кабыл алабыз деп. Эмне максат менен? Максат эмне анда? Негизи мен эң башынан эмне үчүн көптөгөн экономикалык статистикаларды келтирип кеттим сизгечи? Анын жалпысынан мен көрсөтөйүн деп атам да, Кыргызстандын дүйнө жүзүндөгү үлүшү абдан төмөн. Мына мен мисал катары айтып кетейин. Кыргызстандын дүйнөлүк экономикалык үлүшү 0,2% болуп атса, Россия, Орусия өлкөсүнүн 1,7%, Кытайдык болсо деген 17%, АКШ, Америка өлкөсүнүкү мындай 30%га жакын экен да. Бул өтө чоң өлчөмдүү көрүштөр. Эми калгандарыныкы деле көп. Бирок ушу Кыргызстан өнүгүп келип аткан өлкөлөрдүн тизмесине киргендиктен мамлекет деле өзү бир
мамлекетти дагы айыптасак болот да. Сен мисалы чет өлкөлүк агентсиң депчи, бирок биз андай жолго барбашыбыз керек. Эмнеге? Эмне дегенде дүйнө жүзүндө ушундай бир глобалдуу интеграция болуп аткан учурда Кыргызстандын өзүнүн орду бар. Бүгүнкү күндө биздин экономикалык өлчөбүз төмөн болуп атат. Бирок эртең чоңоёбуз. Бирөөдөн карыз алсак, эртең жакшы иштесек төлөйбүз. Биз дагы кийин бирөө бизден карыз ала турган, Куда кааласа ошондой деңгээлге келебиз. Бирок ал учурлар келгенге чейин биз мындай карашыбыз керек. Мамлекет дагы мажбур бирөөдөн карыз алып. Биз дагы эл аралык байланыш, эл аралык мамилелерге карата чоңураак өлкөлөр бизге жардам берсе, биз буну эл аралык келишимдерге карата мындай болгон эле нерсе катары кабыл алышыбыз керек. Мисалы, бир айылда бир көчөдө 100 кошуна бар. Анан бирөө жакшыраак жашаган, кыйыныраак, мындай жакырчылыкта жашап аткан үй бүлөгө жардам берип, нан берип, же болбосо тамак аш менен ресурстары менен бөлүшсө туура болот да. Дүйнө жүзүндө дагы каалайбызбы, каалабайбызбы ошондой тенденция болуп атат. Эми биз болсо деген мамлекетке жардам берген жардам бул чет өлкөлүк агенттик эмес, бирок жарандарга же бейөкмөт өлкөлөргө жардам берип аткан бул чет өлкөлүк агент деп койсок, бул эмне деген болот? Буну кандай түшүнсө болот? Бизде эң алгачкы принцип мамлекет тарабынан жүргүзүлгөн бул Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү боюнча 2026-жылга чейин тастыкталган программа жана улуттук коопсуздукту камсыздоочу концепция бар. Ал дагы 2026-жылга чейин президент Садыр Жапаров тарабынан тастыкталган. Ошол жерде мынтип айтылып турат да: концептуалдуу түрдө, концептуалдуу, божомол, акылдуу мамлекеттик контроль программасын жүргүзүш керек депчи. Эми коммерциялык эмес иши болсо мамлекеттик эмес мекемелерге карата биздин өлкө жакшы механизмдерди түзүп чыккан. Акча наличный келеби, безналичный келеби, аны биздин мамлекеттик мекемелер жакшы контролдошту билет. Экстремизм, терроризм, андан сырткары көптөгөн кылмыштарга мамлекеттин кызыкчылыгына терс таасир алып келе турган механизмдерди колдой турган кылмыш кодекстери, административдик көптөгөн концептуалдуу мыйзамдар бар жана мамлекеттик мекемелер бар. Ошолор бул системаны жакшы контролдогонго бүгүнкү күндө күчү жетет. Бирок контролду кыйын кыла турган биздин Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү жетпеген тармактар бар. Мисалы, бул социалдык тармактар. Өзгөчө айтайын, мисалы, YouTube, же болбосо бул TikTok же Instagram, алар Кыргызстанда түзүлгөн эмес. Алар даже берки СМИ категорияга кирбейт да. СМИ деген бул медиа тармагына дагы толугу менен кирбейт. Аларды бүгүнкү күндө Кыргызстан ойлонуп атат, кантип контролдосом, жок анда чектеп эле ошолорду жаап коелу деген. Бул дагы примитивдүү жол. Бирок мен буну мисал катары келтирип атам. Кайсыл жерде мыйзам толугу менен контролдоочу функцияларын өнүктүрө элек. Бирок мына бара-бара өкмөт биздин барып Facebooktун негиздөөчүлөрү менен, TikToктун негиздөөчүлөрү менен келишимдерди жүргүзүп, иш-чараларды жүргүзүп атат. Ошондой келишимдер компания, дүйнөлүк корпорация менен биздин Кыргыз Республикасы түзүп, кандайдыр бир экстремисттик, террористтик жана мошенничество болгон элементтерди жок кылуу үчүн биздин келишимдер жүрүп, ошонун негизинде өкмөт иш-чараларды баштайт. Буну дагы контролдого мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө мен биздин жалпы эл жана чечим чыгаруучу администрация президенттин өкүлдөрүнө, биздин депутаттарга айтып кетет элем. Кыргыз Республикасында иштеп жаткан мыйзамдык чөйрө бул жакшы концептуалдуу, акылдуу система бүгүнкү күндө иштеп жатат. Андан ары мажбурлап, андан ары контроль кылуу бул өзгөчө бир саясий топтун жеке кызыкчылыгы болбосо элге жардам алып келбейт. Ошо элге жардам эмне үчүн алып келбегенин кийинирээк айта кетем. Президент Садыр Жапаров жакын убакытта Евро Союздун өкүлү менен, Шарль Мишель менен жолугуп айтты, Кыргызстан демократиянын жолуна түштү. Адам укуктары, сөз эркиндиги деген бизде мындай өтө баалуулук болуп саналат. Ошол жолдон кайтпайбыз деп айтты. Бирок тилекке каршы, сиз айтып кеткендей, кандайдыр бир саясий күчтөр ушинтип бурмалап атышат. Эми бул түшүнүктүү. Орусияда мисалы үчүн жана согуш башталгандан кийин өтө күчөдү бул иноагенттер. Анткени согушка каршынын баарын ушул иноагент деп бир чара көрсөткөнгө аракет кылып атышат да.
биз көргөн боюнча журналист катары азыр бизге дагы таасири тийип, жана иноагент болуп, журналисттер дагы саналып, ушул сөз эркиндигиге дагы чоң тобокелчилик келтирет деп ойлойм да. Айтып кетсеңиз, ушу иноагенттер кайсы тармакты көзөмөлгө алганга алынып атат жана кандай тобокелчиликтерди алып келатат артынан? Бизде мындай болуп атат да. Биз көрөрмандарга түшүндүрүп кетсек, демократия деген жалпысы эмне? Демократия деген бул бардык өлкөдөгү болгон ресурстарды жана бийликти дагы бул элдин колунда. Негизи бийликтин тамыры, бийликтин негиздөөчүсү эл болот да. Бийликке келген өкүлдөр, президент, депутаттар, соттор, прокурорлор элдин кызыкчылыгы үчүн элге кызмат кылган субъекттер катары каралат. Бирок кээ бир учурларда бийлик өкүлдөрү элди эл дагы ушу бийлик үчүн деп кабыл алышат дагы өтө күчтүү бир кандайдыр бир доминанттык позиция болот. Болушу мүмкүн бүгүнкү күндө ушундай бир ошондой бир абал болуп атабы деген бир коркунуч бар да. Бирок ошонго карабастан мен юрист катары элди жана чечим чыгаруучу субъекттерди чынында эмнеге чакырып кетем? Биз демократиялык статус менен жашашыбыз керек. Жана бул жерде негизи Кыргызстандын мындай болгон маселесин айтып коюш керек. Биз эмне Кыргыз Республикасы ким бизге кошуна болсо, ошолор менен өтө мамилебиз ошондон башталат. Мына жаныбызда Борбор Азиянын өлкөлөрү, андан нары бизден башка өлкөлөр кетет. Азыр согуш учуру, согуш учуру биздин региондо болуп атат. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бизге өзүнүн өтө терс, анан кандайдыр бир өтө кыйын таасирин көрсөтүп атат. Ошонун нерсесинде бизде саясий контекстибиз бара-бара өзгөрүп, өтө көп дүрбүлөнгөн маселелер болуп атат да. Бирок ошонго карабастан биз бүгүнкү күндө мына көп чечимдерди президент кабыл алат. Президентке жакшы, сапаттуу аналитикалар жасалыш керек да. Анан мен айтып атам. Ошондой эле жасаган кишилер. Эми болушу мүмкүн, бирок аз болуп атат да. Көбүнчөсү мындай дүрбүрөткөн маселелерди көтөрүп коюп атышат. Анан экинчиси айтып кетиш керек, бул эмне үчүн элге зарар алып келет? Мына караңыздар, бара-бара көптөгөн мыйзамдар кабыл алды, ушул жаңы конституция кабыл алынгандан бери. Жаңы конституция боюнча президент институтунун жалпы бардык бийликтин ыйгарым укуктары жана мамлекеттик ресурстар, мамлекеттик бюджет, мамлекеттик кадр бардыгы президенттин алдында топтолуп калды. Керек болсо аткаруу бийлиги дагы президенттин алдына өтүп калды. Жана андан сырткары сот системасынын толугу менен көз карансыздыгы жана адилеттүүлүктү аныктап атканда соттор толугу менен чечим кабыл алуучу механизмдер конституцияда, керек болсо жалпы мыйзамдарда пакетине каралган эмес. Жогорку кеңештин толугу менен иммунитети каралган эмес. Алар бир гана эл өкүлчүлүгүн аткарып, мыйзамдарды чыгарып жана ошолордун үстүнөн контролдоочу гана функциялары калган. Жалпысынан бүгүнкү күндө бизде ушул конституциялык түзүлүш ушундай түзүлгөн, эң көп чечимди бүгүнкү күндө администрация президент чыгарат. Ошондуктан мен көп нерселерди администрацияга президент таандык айтып кетип атпаймынбы? Анан экинчиден бизде мына бул кылмыш кодекстери жалпысынан пакетине караганда адамдар бир кылмыш кылабы же мыйзам бузабы, жоопко тартуу механизми өтө күчөлгөн, өтө жөнөкөй нерсе үчүн, чоң нерсе үчүн дагы бүгүнкү күндө бийлик жөнөкөй жарандарды жалпысынан жоопко тез эле тартып алат, өз каалоосу менен. Ошондуктан бүгүнкү күндө адилеттүүлүктү аныктоочу институттар азайып, бара-бара эле кайра президентке такалып калып атат да. Мамлекеттин кызыкчылыгын сактап өтө бат өнүктүрүш үчүн өлкөнү сот системасын күчөйтүш керек бара-бара. Биз ушул нерсеге келишибиз керек. Мына Кыргыздын, бизди жалпы өлкөнүн маселеси дайыма сотко эле такалат, адилеттүүлүккө такалат да өзү негизи. Эми эмне үчүн айтып атам, но инагент инициативасын азыр киргизбейли депчи, Кыргызстан өнүгүп келаткан өлкө. Жалпысынан көптөгөн бизде акчалар ар кандай түр менен, кредит түрүндө, карыз алуу түрүндө, грант түрүндө жана мигранттар аркылуу туугандар жөнөтөт, ошентип атып сырттан бизге келет. Биз ошолордун баардык нерселерин өзүбүздүн спецслужбалардын колу менен, ошолордун иштөөсү менен коргоп турабыз, улуттук коопсуздукту камсыздап турабыз. Элдин арасында дүрбүлөтө турган, элди арасында чөйрөчү мындай топ-тобу менен буза турган нерселерди киргизбешибиз керек да. Бара-бара инагенттерди киргизип койсом айтат, сен араб чалыш экенсиң, сен Корея чалыш экенсиң, сен батыш чалыш экенсиң, сен көрсө орус чалыш экенсиң деп
ошентип арадан бөлүшүмдөр башталат. Анан экинчиден биздин бийлик мынтип аныктап баштайт. Мен сени инагентке киргизем, а сени болсо киргизбей эле коеюн деп, аны юстиция министрлиги аркылуу прокуратуранын колу менен аныктоочу мыйзамдык механизмдерди түзөм деп атат. Бул дагы элдин астында мындай бирдей эмес, башка болгон дискриминация нормалары ичинде киргизилген механизмдер түзүлөт. Бара эл бөлүнүп, элдин арасындагы жалпы активисттердин дагы ою бөлүнүп, элде мындай түшүнбөстүк башталат, бөлүнүш башталат. Бул абдан жаман көрүнүш. Ошондуктан бүгүнкү күндө баардык мыйзамдардын жалпы нугу ушу өлкөнү өнүктүрүп, өлкөгө көбүрөөк акча түшө турган жана жалпы элдерди бириктире турган, консолидация кыла турган маселелер көтөрүлүш керек. Анан эч качан бийлик элди өзүнүн аларга кызмат кыла турган эмес, элге кызмат кыла турган функция мыйзамдарды чыгарышыбыз керек. Мен юрист катары бир гана ошону талап кылып, ошонго биздин бийликтерди чакырып кетет элем да. Өйдө да айтып кеттиңиз, биз 400гө жакын эл аралык конвенцияга кошулдук. Жана ушундай иноагенттер боюнча мыйзамга сыяктуу мыйзамдарды кабыл алсак, ошол конвенцияларга так келбейт. Ошондо ошол жактан эл аралык бир алган сөздөрүбүздү, өзүбүздүн убадабызды аткарбай калдык деп эсептелет болуш керек деп айттыңыз. Бирок жакын арада ушул Украинада согуш башталгандан кийин негизи эле ушул глобалдык укуктук система өзгөрүлүп кетти. Көрүп атасыз, мына оондон азыр колунан эчтеке келбей атат. Көп канча бир конвенцияны кол салган мамлекет бузуп, бир дагы жактан айыпталган да жок, эчтеке кыла албай атышат. Ошону карап, биздин урматтуу президент администрациянын башчысы Акылбек Жапаров айтты. Эгерде керек болсо, биз деле бул кандайдыр бир конвенциялардан баш тартканга барабыз деди да. Сиздин оюңузча, ушундай бир система өзгөргөндөн кийин ушул мыйзамдарды кабыл алып атканда мындай ошого көңүл бурбай койбойбу биздин мамлекет? Өзгөрүп кетти мүмкүн, болбосо болбойт, чыгып кетелик деген сөздөр да болду. Жана чыгып кетсе кандай тобокелчилиги бар ошонун? Негизи саясий прогноздорду жасаш бул менин ишим эмес. Бирок Кыргыз Республикасы бүгүнкү күндө көп чечимдерди бир гана өзү эмес, Борбор Азиянын өлкөлөрү менен кошо жалпы чечимдерди өтө мындай кылдаттык менен жакшы ойлонуп анан чыгарыш керек да. Бул дүйнө жүзүндө ар кандай практикалар болот. Кээ бир учурларда кээ бир эл аралык келишимдер денонсация болот. Бирок бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыктарды жана регионалдык кызыкчылыктарды ойлонушубуз керек. Биз өзүбүздүн программдык документтерибизде көп жазганбыз. Дүйнө жүзүндө Кыргыз Республикасы мындай өзүн республика катары санап, жана глобалдык интеграциялык процесстерге кошулабыз депчи. Ошон үчүн биз көп вектордуу тышкы саясатты карманабыз да. Жана биздин тышкы өкүлчүлүктөрүбүз, мына Кыргызстандын кызыкчылыктын көрсөткөн мамлекеттик мекемелер, бул тышкы иштер кызматкеринин адистери көп жерлерде посол, консул катары көрсөтүлгөн. Бул ошондой принциптер. Эми бүгүнкү күндө кээ бир келишимдерден денонсация кылыш үчүн буга өкмөт өтө чоң божомол далилдерди алып келиш керек. Эмне үчүн биз чыгабыз? Аны абдан ойлонуш керек. Ал деген саясий чечим. Жана экинчиден айтып кетиш керек, чет өлкөлүк өкүл деген же инагент деген термин өзү дүйнө жүзүндө мыйзамдык практикаларда аз. Болушу мүмкүн, бирок ал өлкөлөрдө бул өзгөчө система менен иштейт. Бүгүнкү күндө биздин өлкөдөгү көптөгөн сунуштап аткан өкүлдөр толугу менен бул кантип иштерин түшүнө элек да акырына чейинчи. Бизде бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын бийлигинде толугу менен улуттук коопсуздукту камсыздоо, чет өлкөлүк таасир канчалык түрдө Кыргызстанга келип атат, кайсы тараптан келип атат, кайсы өлкөдөн келип ататты контролдоочу механизмдер бар. Шүгүр биздин ОКМК жана өзгөчө биздин атая иштеген мекемелер бар, аларды спецслужба деп коет, алардын иштери жакшы эле жүргүзүлүп атат. Негизи сиз көрүп атасызбы, ушундай чет элдик бир таасири бар. Мына баары эле айтып атат. Чет элден батыш жактан келип эле биздин каада салттын баарын чек келтирип, ошону биздин системанын баарын бурмалап, бузганга баратышат деген. Ошондо тобокелчилик бар негизи сиздин оюңузча? Бул дүйнө жүзүндө болуп аткан процесс. Мурда мисалы 20-чы кылымдарда, 19-чу кылымдарда интернет жок эле. Азырчы каалайсыңбы, каалабайсыңбы,
Кыргызстанда жүргөн кичинекей бала Кореяда эмне болуп атканын билет. Америкада кандай тренд болуп атканын, Орусияда кандай, араб өлкөлөрүндө. Бүгүнкү күндө 21-кылым бул башкача заман. Каада салт мурдагыдай болушу, мурдагыдай кандай орто кылымда болсо, ошол бойдон сактап калыш өтө кыйын. Жашоо жылып атат, жашоого карата каада салттарды сакташ үчүн көптөгөн мамлекет көңүлдү биздин эне тилибизге, биздин каада салтыбызга буруп, ошону туура түрдө маалымдап, туура түрдө мекемелерди ачып, элдерди кызыктырып, чет өлкөлүк майданды дагы кызыктырышыбыз керек. Мына ошол учурда биз кыргызчылык, биздин каада салтыбызды, эне тилибизди сактап калабыз. А бирок аны агрессивдүү, примитивдүү жол менен манас болуш керек деп кыстай берген сайын, кыргызча сүйлөө деп кыстай берген сайын, биз адамдарды бир гана капа кылып атабыз. Көптөгөн өкүлчүлүктөрдү, көптөгөн бизде эми ар кандай диаспоралар жашайт да, аларды биз мындай мектеп аркылуу, билим аркылуу алып келишибиз керек, сүйүү аркылуу. Бизде канча жакшы инструменттер бар, мына комуз бар, чопо чоро, ооз комуз, ошолор аркылуу биз алып келишибиз керек. Биздин каада салтыбыз меймандык, достук принциптер менен алып келишибиз керек. Мажбурлап, көптөгөн тыюу салып, андай жолдор жардам бербейт. Негизи биздин өлкө, элибиздин мындай ой жүгүртүү, мүнөзү башкача. Биз ошол нерселерге көп көңүл бурушубуз керек. Сөзүңүзгө кошулам. Ушул өнүгүү жол менен ушул каада салтыбызды сактап калган деген эң туура жол деп ойлойм. Анан дагы бир депутат Жанар Акаев айтып кетти, жалаң эле тыюу менен бул суроону чече албайбыз. Анан мисал катары көрсөтүп кетти. Мына жалгыз кыргыз элибиздин мультфильми, жанагы Керемет көч деген Актан Акылайды, ЮНИСЕФ деген батыш бир институт каржылап бериптир. Эң сонун каада салтыбызды түшүндүргөн, кыргыз тилин өнүктүргөн мультфильмди ушулар чыгарыптыр. Бирок тилекке каршы ошону карабай, ошол жол менен барбай, жалаң тыюу чектөө менен баратат. Ошон үчүн дагы бир суроо жаралып атат ушул жактан. Дагы айтып кетерим. Эң мыкты кыргыз тили боюнча китепти бул Соростун фонду каржылап берди. Ал дагы бир факт. Ошон үчүн мен ойлоп атам да, эмне үчүн ушундай бир тренд болуп кеттиби, же эмне болуп кетти, же хайп болуп кеттиби, же эмне үчүн ушул жалгыз эле батышты иноагент дегенде бул батышчылар, ушулардын баары туура эмес деп айтып атышат. Эмне үчүн ушундай тренд болот? Орусиядан келип атабы, же бул жактан чыгып атабы? Ошону мен түшүнбөй атам да. Анткени менин көз карашым боюнча прогресстин баары батыш өлкөлөрдө болуп атат. Айфондун баары ошол жакта, машиненин баары ошол жакта, силикоп технический прогресс болгон ошол жакта да. Негизи эмне үчүн ушундай жалаң эле батышка асылып калышты да ушулар? Мен дагы бир жолу кайталап кетсем, Кыргыз Республикасы өнүгүп келаткан өлкө катары эң биринчи приоритетти өзүнүн улуттук кызыкчылыктарын, конституциялык түзүлүштү сакташ үчүн кошуналарга берет. Кошунаң түзүк жакшы болуп, сага күндө урулук менен согушуп кирбесе, бул эң күчтүү принцип. Ошондуктан Борбор Азия биз бекем болушубуз керек. Экинчиси, бул геосаясий болуп аткан процесстерде биз көз карандысыз, көп вектордуу тышкы саясатты алып барууга абдан умтулушубуз керек. Ошондуктан жарандарды дагы угуш керек. Бир гана мамлекеттик мекеме же атайын кызматтарды эмес, баарын угуш керек. Ошонун жалпысында чечимдерди мамлекеттик чоң деңгээлде статистиканын негизинде кабыл алыш керек. Анан бизде бийлик өкүлдө отурган адамдар кечке эле элдин оюн дүрбүрөтүп эле калпычы рейтингтерди тапкандан алыс болуш керек. Биздин көп эл жакырчылык деңгээлде жашайт. Дагы алардын башын дүрбүлөнтүп, жаман караңгы жакка алып барганды токтотуш керек. Буну элдин астында дагы, мамлекеттин, эртең Кудайдын астында дагы өздөрү жооп берип калат. Бул туура эмес жол. Рахмат, ооба оюңузга дагы кошулам. Анткени мен дагы ойлойм, биздин өзүбүздүн бир жолубузду тандап атканда батыштын бир жакшы жактарын алып, чыгыштын жакшы жактарын алып, ошонун баарын бир кошуп, өзүбүздүн каада салтыбызды кошуп туруп, ушундай бир өзүбүздүн жолубузду тандап алсак, жалаң эле ошону тыйып, булар жаман, биздики ушундай деген андан алыс болуш керек. Ушул жактан бир тактоочу бир суроо бар да, кошуналар жөнүндө көп айтып атасыз. Бирок бир депутат өткөндө биздин журналисттерге оюн айтыптыр, мына Казакстанда дагы, Өзбекстанда дагы, керек болсо Кытайда дагы ушундай иноагент боюнча мыйзам бар, жалгыз эле Борбор Азияда, Кыргызстанда жок, ошон үчүн киргизиш керек деген. Ошол чынбы, барбы же жокпу? Негизи аларда жалпысынан Казакстанда дагы, Өзбекстанда дагы өтө ушул эл аралык мамлекеттерден түшүп аткан жардамдарды көзөмөлдөөчү жакшы функция бар.
бирок бул механизм анчалык түрдө иштебейт. Бүгүнкү күндө бул деструктивдүү сунуш. Рахмат. Бирок азыр мындай кырдаал болуп калды. Азыр өзүбүз билгидей 3 же 4 депутат ушул демилгечи топтон баш тартып, биз ушул мыйзамды колдобойбуз деген позициясын журналисттерге айтты. Бирок 33төн канча 29 калдыбы? Сиздин оюңузча ушул инагенттин мыйзамы кабыл алынабы? Жана эгерде ушул мыйзам долбоору бизди мындай өтө ыплас, туура эмес жолго салып атса, эмне кылышыбыз керек ушул мыйзамды депутаттар туура түшүнүп кабыл албагандай болуп? Негизи Кыргыз Республикасында көптөгөн чечимдер бар. Улуттук коопсуздукка дал келбеген, элдин кызыкчылыгына терс келтирилген, кабыл алынган чечимдер. Ушундай тобокелчилик бар, бул демилге дагы кабыл алынып калышы мүмкүн. Бирок бул чечимдер кабыл алынган сайын элдин жашоосу начарлай берет. Биз бүгүнкү күндө элди ойлонушубуз керек. Кыргызстандын тамырын ойлонуш керек. Кыргызстандын тамыры бул эл. Биз элдин кызыкчылыгына гана карата чечимдерди кабыл алышыбыз керек. Мен дагы бир жолу айтып кетейин, чет өлкөдөн түшүп аткан баардык ресурстарды контролдоп, кайсынысы каяктан келди деген нерсени мамлекеттик мекемелер сапаттуу түрдө бүгүнкү күндө көзөмөл кылууга толугу менен күчү дагы жетет. Буну канча жылдан бери кылып келип атат. Экинчиден, депутаттардын демилгелеринин арасынан депутат Эмил Токтошев, Бакыт Чойбеков, Талайбек Масабиров, Эмил Жамгырчиевдер төртөөсү бүгүнкү күндө расмий түрдө чыгышты. Бул эми жакшы көрүнүш, ушул депутаттарга рахмат. Мындан ары мен дагы ишенем, акырындап ушинтип биз маалымдоо программаларын жүргүзүшүбүз керек, аларга да кап болбошубуз керек. Баардык нерсе консолидация, аналитиканын негизинде чечим кабыл алганы жакшы. Мындан ары иштей берсек, мындан ары мен ишенем, ушу бийлик өкүлдөрү жакшы көңүл буруп, бул тобокелчиликти биз алдын алып калабыз го деген ишеничим бар. Мен дагы оюңузга кошулам. Мен ойлойм, бул прогрессивдүү депутаттардын дагы саны көп. Албетте мындай туура эмес ойлогондор дагы бар. Эми ар бир парламент, ар бир дүйнөнүн парламентте да ошондой күчтөр бар деп ойлойм. Бирок ушундай суроого жеткенде, сиз айтып кеткендей, кыргыз элибиздин кызыкчылыгына жеткенде, жана кыргыз элибиздин эл аралык имиджине караганда жеткенде, мен ойлойм, ушул депутаттар туура чечим кабыл алат деп. Президентибиз дагы көрүп атат. Мен айтып кеткендей, Шарль Мишель менен башка өкүлдөр менен жолукканда айтты, Кыргызстан эч качан авторитардык, жанагындай Түндүк Кореяга окшош өлкө болбойт. Адам укуктары, сөз эркиндиги баары бар. Жана сиздин маегиңизден мен түшүндүм, бүт четтен келген каржынын баары туура улуттук коопсуздуктун стандарттарына туш болгон контролго, көзөмөлдөгө алынып турат. Демек, ошол жакта эч кандай коркунучтар жок. Бирок тилекке каршы кандайдыр бир саясий күчтөр ушуну дүрбөлөтүп, мүмкүн өлкөбүздү алдыга өтүп бараткан жердин бут тосуп, ошондой бир өзүнүн бир кыймыл аракетин жасап атат. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул буйруса, ушул мыйзам долбоору четке кагылып, жана мен да коллегаларым айтып келди, бир жолу ушуну четке кагып, башка бул суроого келбеш керек деген оюн айтты. Мен ойлойм, ошол туура деп. Биздин маегибиздин убакытсы соңкуга чыкты. Татыбүбү айым, чоң рахмат бизге келип, абдан терең цифралар менен, мисалдар менен, мындай көрсөткөн мисалдар менен көрсөтүп айтып бердиңиз. Мен ойлойм, бизди көрүп аткан көрөрмандар дагы, мүмкүн депутат, жогорку кеңештин депутаттары дагы, башка бийлик өкүлдөрү дагы ошону бир сыйра көрүп, бир сыйра мыйзамды дагы бир жолу окуп чыгып, мындай терең ой жүгүртүүсүн өткөрүп, ушул боюнча туура чечим кабыл алат деп ойлойм. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, биздин маегибиз соңкуга өзүнүн убактына чыкты. Биздин саясий укуктар изилдөө борборунун YouTube каналына катталыңыз, жаңы анонсторду караңыз. Биз ушундай актуалдуу, кооптуу, биздин кыргыз элибизге мындай маанилүү темаларды талкуулайбыз. Саламатта калыңыздар.